Ош шаарында эже сиңдини унаа сүзүп кетти. Маалыматты Ош шаары боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тастыктады. Окуя кече күнү саат 1:30 чамасында Масалиев проспектисинде катталган. Ош облусунун Араван районунун тургуну өзүнүн Honda Fit үлгүсүндөгү унаасын башкарып бара жатып, бир тууган 2 окуучу кыздарды сүзүп кеткен. Анын кесепетинен эже сиңди Ош облустар аралык бириккен клиникалык балдар ооруканасына жеткирилген. Жабырлануучулар 12 жана 9 жашта. Учурда аталган окуя боюнча шаардык милиция тарабынан тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ош облустар аралык бириккен клиникалык балдар ооруканасынын маалыматына караганда, окуучу кыздар саат 2 чамасында түшкөн. 12 жаштагы кыздын сан сөөгү сынып, сыныктар бөлүмүндө дарыланууда. 9 жаштагы сиңдиси ичинен жана башынан жаракат алган. Бир туугандын абалы орто. Мамлекеттик салык кызматы кыргыз-казак чек арасында жайгашкан контролдук өткөрмө пункттарына жакын жердеги товарларды эсепке алуунун убактылуу пункттарынан ун, буудай, түтүктөрдү, ири мүйүздүү малдарды жана башка товарларды алып келүүдө мыйзам бузуу факттарын аныктады. 9 тонна ун, 50 тонна буудай, 35 баш ири мүйүздүү мал, ар биринде 40 тонна көлөмдөгү күйүүчү май ташуучу 2 бочкасы бар автоунаа кармалган. Импорттоочуларда товарды ташып келүүгө салыктык каттоо жөнүндө салык органынын маалым каты болгон эмес. Ошол эле жерде 14 тонна түтүктү ташып келүү фактысы аныкталган. Текшерүүдө коштомо кагаздагы маалыматтар эсеп фактуранын маалыматтарына ылайык келбегендиги дагы аныкталган. Кечээ Алай районунда Сары Таш айылында катуу шамал катталды. Анда номер 39 мектептин спорт залынын чатырын учуруп кеткен. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 18 метрге чейин жеткен. Кырсыктан чатырдын 720 чарчы метри жабыркаган. Алдын ала маалыматка караганда жабыркагандар жок. Ош шаарынын милициясы шаар куруу жана архитектура мамлекеттик долбоорлоо институтунун Оштогу филиалынын кызматкерин мыйзамсыз 10 000 сом алып жатканда кармады. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Мекеме тараткан маалыматка караганда, Ош шаарынын тургуну мамлекеттик органдардын биринин кызматкери пара талап кылып жаткандыгы жөнүндө арызы менен кайрылган. Арызда шаар куруу жана архитектура мамлекеттик долбоорлоо институтунун кызматкери өндүрүш объектисинин документтерин бүтүрүү үчүн 10 000 сом жаткандыгын билдирген. Арыз кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабында Бишкек шаарында дагы 44 көчө кесилишинде камералар коюлат. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети билдирди. Экинчи этапта жалпысынан өлкө боюнча 306 аппараттык программалык комплекстер пайда болот. Алардын 44-ү Борбор шаарда орнотулат. Камералар Ибраимов, Фрунзе, Шопоков, Жумабеков, Москва Тоголок Молдо, Киев Ибраимов, Киев Абдрахманов, Жибек жолу Ибраимов жана башка көчө кесилиштеринде иштейт. Эске салсак, экинчи этапты келерки жылы ишке ашырып башташат. Тендерди кытайлык компания утуп алган.